Mınaki jigitler tıtıdat işte. Mınaki jigitler sezonda jumuştu katı olacak. Şunday iş qaz. Kıskaça düşündürme. Abi can göçötlerdi ornatolsk aka. Eskilerini çağırdık. İş qanday ekan? Angliyaga qirg'izlar chaqirasizmi? Kalsın kırsa. Rossiyadan ko'ra yaxshi ekan, ha? Oo, жақсы. Jumasına. Ova. Çıdağanlar geliş gerek Jumasına 50 ming, 60 ming. Жақсы işlesең 80-90 ming ақша бар. Мынакей. Қырғыздың жігіттері, азаматтары işlep жүреді. Бұл жерде біз келгенде eski көчөттөр бар болчу Малинаның. Аларды толугу менен горшоктор менен алып, шактарын кыркып эшикке алып чыгып ыргыттык таштандыга. Эми бул жерге жаңыдан көчөт тигебиз. Алар да уже мына сыртта даяр келген палетте. Бул шлангылар болсо ошол Малинага суу берип, суу жеткизип турат. Ошол кыргызстандык мекендештер ошо парниктин ичи эшикте жамбыр жаап атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Малинанын көчөттөрү кандай болот деп сурагандар, кызыккандар болсо мына ушул уже биз тазалап Малинанын көчөттөрүн тигип баштадык. Бул жака bunu mындай кыласыздар. Болду. Ажыратып, нерге катырып коебуз байлап. YouTube'га чыгасын. Нокаттын жигити, түптүн жигити. Короче, ошо 7 дубандан бар бир эле. Нарын обласы. Нарын областынан эч ким жок. Ошол урматтуу көрүүчү, эч ойлонбой Россиядан көрө Англияга, Европага келгенге аракет кылыңыздар. Иш жеңил. Иш жеңил дегенде кандай? Мындай 40 маалда көчөттөрдү кайрадан отургузуп, кайрадан ошо тазалап, кайрадан антип өскөндөрдү койгон маалда жеңил болот. Анан Малинаны тергенде бирок иш кыйла эле оор. Белиң ооруйт, бутуң ооруйт. Антип жумуш 8 саат, 7 саат иш болуп турат. Эми фермадан карайт, ар бир адамдын өзүнүн кандай фермага туш болот. Биздики Кудайга шүгүр мындай жабык типтеги теплицага келдик. Азыр эшикте жамгыр жаап жатат, ошого биз Кудайга шүгүр курук иштеп жатабыз. Baştan bir daha geçelim. Kim öldü? 3 öyle alıp ettim, o geç. Açık ol, telefonu kasma. Vallahi sor. Ne koy? 3 kere alıp koydum. Ne koy, telefonu?